Саламатсыздарбы, жыйын катышуучулары. Урматтуу Өткүлбек Асылбекович, менин бир суроом, жана сиз айттыңыз, баганы өтө жогору коюлуп калган депчи. Ошол баа 13-жылы февраль-март апрелинде Тибея теске барып, техникалык долбоордун баасын чечишкенде, ошону ким чечкен? Сиздин сурооңузга Самиддин жооп берсин. Урматтуу Карамат Бабашевна, тергөөнүн топтолгон материалдарынын негизинде биз айта алабыз, 3 маселени администрация президенти да чечилген. Бул баа 386 миллион, бул контракттын формасы APC, и бул мөөнөттөр боюнча маселе 3 маселеден чечилип, анан на исполнение уже энергетиктерге и өкмөткө түшүрүлгөн. Буну так жана анык айта алабыз. Экинчи суроо, жана айттыңыз контракттык келишим деп. 13-16 июлда келишим түзүлгөндө, ошондо Кытай тарап менен биздин кайсы орган келишим түзгөн? Кыргыз тараптан. И ким кол койгон? Контракттык келишимге акционерный общество электрический станциянын генеральный директору Авазов кол койгон, Кытай тарабынан Тибея компаниясынын генеральный директору Ли Бьянчу деген кол койгон. Анда ТЭЦ боюнча кредиттик келишимге ким кол койгон? Өзү мыйзам боюнча Минфин кол коюш керек. Кредиттик келишимге как уполномоченный государственный орган болуп министр финансов кол койгон биз тараптан, аркы тараптан Эксимбанктын башчысы койгон. Анда Өткүлбек Асылбекович, сизге дагы бир суроо. Анда эгерде бул баага катышпаса, баа койгонго коюлбаса, кредиттик келишимге кол коюлбаса, ал эми контракттык келишимге кол койбосо, Артыкбаевка эмнеге 303 менен коррупция 30 сговор коюлган да, кайсыга таянып Артыкбаев ушул статьялар коюлган? Биринчи Самиддин жооп берсинчи, анан Министр энергетики, министр ал профильный министерство болгондо бүт переговорлорду, бүт бааларды өзү ошолор чечиш керек болчу негизи. Анан биздин оюбузча, раз бул государственный проект болуп аткандан кийин, на государственный деньги реализация болуп аткандан кийин акчага контракттык келишимге дагы эң дегенде министр энергетиканын орун басары кол коюш керек болчу эле. Мен ойлойм, булар жоопкерчиликтен качуу үчүн ушул электрический станциянын генеральный директоруна кол койдуруп коюшкан да. Бүт жоопкерчиликти өзү негизи Министерство энергетики алыш керек. Ошолор переговорлор жүргүзгөн, ошолор должны были составить ТО, проектно-сметную документацию. Ничего этого не было сделано. 386 миллионов долларов ничем не обосновано. Биздин мыйзамдардын талабы келишимге коюлганга чейин, раз бюджетный акчага курулуп аткандан кийин проектно-сметная документация түзүлүш керек деген талап бар. Ошол мыйзамдын талабын аткарышкан эмес. Андан кийин заведомо невыгодный деп айтып атабыз, ушу APC формасын тандашкан. Кыргыз тарабынын бардык мүмкүнчүлүктөрүнөн четтетип коюшкан. Ошо форманы тандап алып, баягы айтып атпайбызбы? Проект түзгөндө катышкан эмес. Закупкаларды кылганда, оборудование, материалдарды кылганда катышкан эмес. Башка маселелерде бүт четтелип калган. Жада калса технический надзорду дагы үчүнчү независимый тарапка бериш керек болчу да. Аны дагы Кытай тарапка берип койгонбуз да. Мен сурооңузга ынанган жокмун, себеби 2013 февраль-март апрель айында Артыкбаев министр эмес болчу. 13-16 июлда ошо бааны түзгөндө дагы, контрактта дагы, келишимде дагы ал министр болгон эмес болчу да, биринчиден. Экинчиден, мен айткым келет, негизи жумушту ошол электр станциясы жүргүзөт, саясатты министерство жүргүзөт да. Ошондуктан мына жерде мен айтайын дегеним эле, эми бардыгын эле коррупция деп кое берсиңер, ошону реальный гана тергөөнүн жыйынтыгы менен чыгыш керек да. Бардыгына. Себеби бул жерде 3 конкретный нерсе, бирөөндө да Артыкбаевдин колу жок экен да. Анан келип эле 303 мен 30 коюп койгонуңарга мага кичине туура эмес да.